бактылуу, каргылыкты жана бул дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайм. Сыймык Жамшитбек уулу Ош облусунун Нокат районуна караштуу Тескей Кожойке айылынан азыркы мезгилде балалыктагы аскер адамы болуу кыялы орундалып, Жалал Абад шаарындагы 704 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткандыгын айтат. Бүгүн ал областык театрда 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата уюштурулган майрамдык самалыкка катышууда. Эр жигит эл четинде жоо бетинде дейт, ошол сыяктуу эле жигиттер силер дагы аскер армияга келгиле, служба кылгыла. Ата мекенди биз коргобосок анда ким коргойт, ошону бир ойлонолу. Иш-чарага областык бийлик өкүлдөрү, Жалал Абад шаарынын вице-мэру Руслан Алтымышев, шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошев, мекеме ишканалардын жамааттары жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери катышты. Мында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул дата өлкөбүз эгемендүүлүк алгандан кийин да өз актуалдуулугун жоготпой, мекенди коргоо идеясын жана мекенди коргоочулардын образын улам кийинки муңга калтырып туруучу күнгө айлангандыгын айтышты. Азыркы учурда бул бир гана аскер кызматы жаатында эмгектенгендердин гана эмес, өлкөнүн өнүгүүсүнө ар тараптуу салым кошуп келе жаткан эр азаматтардын да майрамы экенин белгилешти. Мамлекеттүүлүгүбүздүн сакталышына, бекем беришине жана ар тараптуу өнүгүүсүнө салым кошкон мырзаларыбызга да uzun ömür жана бекем ден соолук каалоо менен дагы бир жолу майрамыңыздар менен демекчимиз. Иш-чаранын алкагында шаардын өнүгүүсүнө кызмат өтөп келе жаткан мекеме ишканалардын жана аскер кызматы жаатында эмгектенген алдыңкылар шаар мэриясынын ардак грамотасы менен сыйланышты. Соңку мезгилдерде өсүп келе жаткан жаш муундардын патриоттук сезимдерин бекемдөө, аларды мекенчиликке тарбиялоо башкы маселе. Бул жаатта каладагы мектеп окуучуларынын арасында да бир катар иш-аракеттер колго алынууда. Мектеп балдарына тарбия берип, мекенчиликке үгүттөп, элди сүйүүгө кызмат кылууга, жаш өспүрүмдөрдө келечек муундарды өстүрүүгө жардам көрсөтүп, ушул аскерге чейинки балдарды даярдап, ошол багытта иштеп жатам. Белгилей кетсек, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшүнө өлгө болгон Октябрь революциясынан кийинки 1918 жылы жаш совет бийлигинин тышкы душмандарга дал ушул күнү каттуу соккуруп, Кызыл армиянын алгачкы жеңиши камсыздалган. Нурайым Турдумаматова, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.